Ешматовка 2 тонна 40 мешок. Көкөйөккө жигилма. Мынакей. Дыйкандарга арзан баадагы жер семирткичтерди берүү башталды. Бүгүн Кара Суу районуна караштуу 300дөй дыйканга жер семирткичтер берилет. Мында Өзбекстандан алынып чыккан 2000 тонна карбамид жана 2000 тонна селитра таратылат. Арзан баадагы жер семирткичтерден алгачкылардан болуп дыйкан Жаныш Омошов алып жатат. Ал Кара Суу районуна караштуу Айдоо жерине 1 гектардан ашык беде жана жүгөрү эккен. Айтымында базардан сатып алганда бир топ кымбат болуп, дыйканчылыгынын чыгымы артып, пайда таппай калмак. Мындан улам Байдыйкан компаниясы менен келишим түзүп, кезекке жазылган. Дыйкан чарбамда 2 гектар жер бар. Ошол 2 гектар жерге беде урган эсепкемин, андан тышкары аз жүгөрү. Эгерде мен базардан жер семирткич ала турган болсом, анда жер семирткичти 50 сомго чейин алам. Значит, 1 гектарын алганда 1 тонна себе турган жер семирткич чача турган болсоң, ал өзү эле 50 миңди түзөт да. Бул дыйкан үчүн өтө оор да, туура. Эгерде биз азында келишим түздүк, Байдыйкан борбору менен келишим түздүк. Натыйжада 36 сомдон алып атабыз. Бул 1 тонна алсаң 36 миң болот. Бул бир топ дыйкандар үчүн жеңил болуп атпайбы? Байдыйкан компаниясы Өзбекстандын Узкемиаумпекс компаниясы менен Кыргызстанга 100 000 тонна минералдык жер семирткичтерди жеткирүү боюнча макулдашууга кол коюшту. Келишим министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Өзбекстанга болгон визитинин алкагында жетишилген. Арзан жер семирткичтердин биринчи партиясы Ош облусунун Кара Суу районуна келип түштү. Райондо 300дөн ашык дыйкан кезекке турган. Биздин жалпы жер аянтыбызда 286 гектар жерибиз бар. Байдыйкан дыйкандарды колдоо борбору менен акыркы 5 жылдан бери иштешип келе жатабыз. 55 тонна азотко акча төлөдүк. Мына бүгүн келди, ушуну арзан наркта алып, өзүбүздүн өсүмдүктөргө беришке даярданып жатабыз. Мына бүгүн келди, акчаны төлөгөнүбүзгө 11 gün болду. Мына бүгүн уже немени ала баштадык. 60 мешок жүктөйсүңөр. 60 мешок жүктөйсүңөр. Бүгүн 4000 тоннасы келсе, ушул айдын аягына чейин 20 000 тонна минералдык жер семирткичтер жеткирилет. Анын ичинен 10 000 тонна карбамид, 10 000 тоннасы селитра. Апрелден тарта июль айынын аягына чейин ай сайын 20 000 тоннадан жөнөтүлүп турат. Ошентип жалпысынан 100 000 тоннага чейин уланат. Ошол 20 000 тоннанын арасынан бүгүнкү ошол 4 000 тонна уже чыга баштады. Ошо март айындагы объемдон ошо 4 000 тоннасы чыгып келе баштады. Бул ошо алгачкы партиялар. Эми ушундан кийин ар бир 2 күндө күн сайын уже ушинтип келип турат. Белгилей кетсек, азот менен селитранын базардагы баасы 50 сомдон ашса, дыйкандар Байдыйкандан 30 сомдон сатып ала алышат. Алдын ала төлөм менен кайрылган дыйкандарга болсо 28 сомдон берилет. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө республиканын айыл чарбасынын минералдык жер семирткичтерге болгон муктаждыгы 270 000 тоннанын тегерегинде. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.